Сот Кыргызстан партиясынын арызында жазган бир талабын да канааттандырган жок. Сотто БШКнын 25 августтагы чечимин жокко чыгаруу боюнча талап каралып жатат. Бишкектин административдик соту Кыргызстан партиясынын Борбордук шайлоо комиссиясына каршы жазган арызын карап жатат. Аталган партиянын өкүлү Александр Мошин БШК партиянын документин артка кайтарып беришин туура эмес деп эсептеп, БШКнын чечимин жокко чыгарууну жана аталган партияны каттоого милдеттендирүүнү суранды. Ишти карап жаткан Чолпон Досмамбетова сот Боршайкомду партияны каттоого алууну милдеттендирүү боюнча укугу жок экенин эскертип, бул талапты канааттандырган жок. Учурда БШКнын 25 августтагы чечимин жокко чыгаруу боюнча талап каралып жатат. Сотко катышып жаткан БШКнын өкүлү Кубат Уметалиев партиянын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ордуна башка адамды дайындоо боюнча 2 башка ишеним кат берилгенин билдирди. Анын айтымында Кыргызстандын өкүлдөрү бүгүн сотко башка ишеним кат, ал эми 25 августта БШКнын мүчөлөрүнө башка ишеним кат берген. БШК өкүлү судьядан бул жагдайды эске алууну суранды. Сотко Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү Канатбек Исаев, Талант Мамытов катышууда. Талант Мамытов БШКнын каттоо дептеринде башка партиялардын документ тапшырган жазуулары оңдолгонун, 1758, 1759 берилгенин аларда айтып чыкты. Сыймык Жапыкеев Кыргызстан партиясын шайлоодон биротоло четтетиши керек. Свердлов райондук сотунун имаратынын алдында Кыргызстан партиясынын тарапташтары жана каршылаштары да чогулду. Каршылаш тараптан Сыймык Жапыкеев аттуу жаран Кыргызстан партиясы парламенттик шайлоодон биротоло четтетилиши зарыл экенин айтты. Кыргызстандын өткөн шайлоодо 100 миңдеген шайлоочулары болгон. Мурун алар туулган балага 5 миң сүйүнчү беребиз. Троллейбус бекер болот, автобус бекер болот деп убада беришкен. Ушундай убада берген партия кайта эле шайлоого баратат. БШК бул партияны алып салдыбы? Алып салды. Эми биротоло четтетип салышы зарыл. Ушул жерге акыйкат деп чыктык. Бизге эч ким акча төлөп берген жок. Белгилей кетсек, экинчи тараптын бул айыптоого жооп болсо сөз берүүгө даярбыз деп жазат КТРК. Шукурбек Эркебаев урматтуу кыргызстандыктар, кыргыз элим, бүгүнкү күндө Камчыбек Ташиев агабыз жетектеп бараткан Мекенчил саясий партиясы Борбордук шайлоо комиссиясына биринчилерден болуп, курултайда добуш менен көрсөтүлгөн талапкерлердин тизмесин жана БШКнын талаптарына ылайык тиешелүү документтерин толук тапшырып, чоң жарышка жолдомо алган. Азыркы учурда БШК 3 гана партия өттү. Анын эң биринчиси Мекенчил партиясы болду. Урматтуу элим, документ топтоо жана башка иштердин уюшкандыкта бир команда болуп ынтымакта иш алып баргандыгыбыздан жана лидерибиз Камчыбек Кыдыршаевичтин штабка талапты катуу койгондугунун, эң башкысы көрөгөчтүгүнүн жыйынтыгы деп билиңиздер. Мына күчтүү команда, мына алгачкы жыйынтык. Кудайым буйруса, азыркыдай күчтүү лидерибиз менен талыкпай эмгек кылган командабыз менен шайлоодо утуп чыгаарыбызга көзүм жетти. Жана дагы бир ирет ишеним күчөдү. Жашасын Мекенчилдер, алга Мекенчилдер. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бийликтин партиялары жана башка партиялар өздөрүнүн 150гө жетпеген талапкерлерди башкара албай, ал эле документтерин бүтүрө алышпай кыйналышууда. Бул деген алар мамлекет башкарууга, өлкөбүзгө реформа кылууга жөндөмсүз дегенди билдирет жана чимкирик экендерин далеле. Ушул 150дөй талапкерлердин документтерин бүтүрө албаган партияларга шайлоодо кантип добуш бересиздер? Кантип ишенебиз? Буга чейин документ бүтүрө албаган партиялар бийликте жүрүшүп, азыркыдай шала кылыгынын мамлекетибиз сазга келип тыгылды. Эми элибизди бийлигинин күчүнө, акчага элди сатып алып келишсе, 150 талапкерди жөндөй албагандар мамлекетти жөндөй алышабы? Элим, ойлонууга учур келди. Бүгүн адашпаңыздар, эртең кеч болот. Сиздерди урматтап Мекенчилдер командасы деп жазат Шукурбек Эркебаев өзүнүн Facebook баракчасына. Дагы бир партия шайлоо өнөктүгүнөн четтетилди. Бул тууралуу БШКнын маалымат бөлүмүнүн жетекчиси Руслан Изреков билдирди. Анын айтымында Актив саясий партиясы документтерди БШКга тапшырганы менен мыйзам талап кылган 5 миллион сом күрөөнү 24 августка чейин төлөгөн эмес. Ошондой эле Мекен ынтымагы партиясы дагы 5 миллион сом күрөөнү төлөгөндүгүн тастыктаган кагазы жок. Ал эми аталган партиянын штабы күрөө төлөнгөндүгүн айтып, жакынкы убакта тастыктоочу документти БШКга берерин билдиришкен. Назира Айтбекова партияларда орун алыш үчүн канчага бааланганын ачыктады. Тил алып баруучу Назира Айтбекова күздө өтө турган парламенттик шайлоодо партиялардан талапкерлер орун алыш үчүн канча долларга бааланганын ачыкка чыгарып төмөнкүдөй билдирүү калтырды. Партиядан орун алыш үчүн 200 миңден 1 миллион долларга чейин сатылды. Алдыңкылары
Ал жак абдан кымбат болду. Айрым партиялардын орундуктары толбой, итбай, чотбайдын баарын кошту. Иши кылып киши керек болду. Айрымдары акчасы жетиштүүлөрү же дем өртүсү барлары алдыңкы орунду коомду аты, авторитети, акылы барлар менен толтурду. Сонун пиар ход болду. Бирок башка маселе алар өтсө орунун башка каршкырлар талашып албайбы? Ордуңду сат деген соодалашуу жүрөт эмес беле? Элестет эми $1 миллион Кыргызстандын өнүктүргөнү берип атканын. Мен Кыргызстанды өнүктүрөм деп атканын элестет, чындыкка кошпой атпайбы? Акылга сыйбай атат. Ошол миллионду өнүктүргүсү келген киши мындай эле өнүктүрө бербейби? Же эмне сөзсүз эле депутаттык креслого келип өнүктүрүш керек деген мыйзам барбы? Жөн эле авторитет сатып алып атышат. Көпкө миллионерлер урганы жок сенин өлкөңдү, анын өлкөңдөгү көйгөйүңдү. Калктын карды ачып атабы? Иш эмне алардан? 200 000 сомду чөнтөккө салып коюп эс алганы кетпеди беле биз кырылып атканда? Аларды тим эле акчасы бар экен деп корона айланып өтчүдөй. Аларга азарт маанилүү, аларга авторитет болуу маанилүү, аларга крутой көрүнүү маанилүү, аларга бизнесин коргоо жана өнүктүрүү маанилүү, аларга жерин, элин сатып байып кетүү маанилүү. Чет өлкөдө үйлөрү, жайлары бар, каалаган убакта чыгып кетет, тамтаңдап баягы биз калабыз. Өзүбүздүн кыйшык, араң жан арабабызды сүйрөп алып, иттей кооз сүйлөп туруп итке мингизип кетет. 30 жылдан бери жаттап калдык го фокустарын. Ишине берген ишенче келбиз, өлө берилип ишенебиз го, чиркиндики деп жазган Назира Айтбекова. Токмокто Кыргызстан партиясынын тарапкерлери акцияга чыгышты. Кыргызстан саясий партиясынын оңдогон тарапкерлери 27 августта Токмок шаарында Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы нааразычылык акциясына чыгышты. Бул тууралуу аталган партиянын өкүлдөрү Азаттыкка билдирди. Чогулгандар биз БШКнын чечимине каршыбыз, биз мыйзам бузган жокпуз, адилеттүү сотту талап кылабыз деген жазууларды көтөрүп турушту. Алар Бош Айкомдун Кыргызстан партиясынын документтерин артка кайтарган чечимин жокко чыгарууну соттон талап кылышты. БШК 25 августта Кыргызстан партиясы шарттарды бузган деген негиз менен анын документтерин артка кайтарган. Ага чейин 24 августта партиялардан тизмеге байланыштуу тийиштүү документтерди кабыл алуу аяктаган. 17 партия эрежелерди аткарганы расмий кабарланган. 26 августта Кыргызстан партиясы БШКнын чечимине каршы Бишкектин административдик сотуна арыз берген. Исхак Масалиев Турсунбай Бакир уулу баарын калп айтты. Бул тууралуу Исхак Масалиев Вести Кейжи сайтына маек берип жатып билдирди. Партиялашы Турсунбай Бакир уулунун Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров шайлоого баруу үчүн $200 000 сурады деген сөзүнүн жалган экенин айтат. Акча жөнүндө эч ким ачык айткан жок жана эч ким акча сураган жок деп тактады ал. Бир гана нерсе шайлоо күрөөсү үчүн тизмедеги биринчи 20 адам төлөнүшү керек деген сөз болду. Бул нормалдуу көрүнүш. Мен дагы бир аз сумма бердим. Балким кимдир бирөө тизмедеги орун үчүн акча төлөп берген, бирок алар эч кимден акча талап кылышкан эмес. Анын үстүнө Бакир уулунун материалдык абалын бардыгы билишет. Исхак Абсаматович Турсунбай Бакир уулу жөн эле таарынган деп эсептейт. Бардык адамдар өзүн өзгөчө деп эсептешет. Адамдын мүнөзү ушундай деди ал. Бирок Бакир уулунун жүрүм-туруму мындай саясатчы үчүн сыйга татыктуу эмес. Иса Өмүркулов Мекеним Кыргызстан партиясына аны ким чакырганын айтып берди. Бул тууралуу депутат жергиликтүү массалык маалымат каражаттарына маек берип жатып билдирген. Анын айтымында Мекеним Кыргызстан командасы салмактуу, ал эми программа социалдык багытты камтыйт. Ошол эле учурда мурунку эл депутаты редакциянын канча убакыт мурун жана саясий бирикмеге кирүүнү атайын ким сунуш кылгандыгы тууралуу суроосуна жооп берүүдөн баш тартты. Мени партияга ким чакыргандыгы жана канча убакыт мурун кандай мааниси бар? Сиз татаал суроолорду берип жатасыз. Шайлоого Мекеним Кыргызстан партиясы менен барууну чечтим. Бул салмактуу команда, алардын кызыктуу программасы бар. Бул партия менин жүрөгүмө жакын, деди ал. Акрам Мадумаров Ташкентте өзбек өкмөт башчысы менен жолукту. 26 августта Кыргызстандын вице-премьер-министри Акрам Мадумаров Ташкенттеги жумушчу сапарында Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы маалымдады. Алар эки өлкө кызматташтыгын, кыргыз-өзбек мамлекеттик чек араларын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын ишин талкуулашты. Мындан сырткары соода, экономикалык, маданий, гуманитардык жана чек арадагы кызматташтык маселелери кеп болду. Өзбек өкмөт башчысы Абдулла Арипов эки өлкө башчыларынын саясий эрки менен эки тараптуу кызматташуу өнүгүп жатканын белгиледи. 2020 жылы 31 майда Кадамжайдын Чечме айылы менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын ортосунда булак талаштан катуу чыр чыккан. Эки тараптан оңдогон кишилер жабыркаганы кабарланган. Аймактагы соңку жагдайды 1-июнда эки өлкөнүн президенттери телефондон талкуулаган. Кыргызстан менен Өзбекстан 1379 чакырымдай чектешет. Анын ичинен 5%га жакыны такталбай турат.